Москвадан Бишкекке жол кире бардык машиналарга 25 миңден болду туугандар. Чоң кичинесине карабай. Анан Ош Жалал-Абадка туугандар аба ырайына байланыштуу бир аз каттамдар токтоду. Күн жылыгы чакта Ош Жалал-Абадтын каттамы токтоп турат туугандар. Атак 25 миңден Москвадан Бишкекке чейин любой машинаны жеткизебиз туугандар. Ассаламу алейкум. Урматтуу мен Москвадан көрүп аткан мекендештерим, Питерден көрүп аткан мекендештерим, Кыргызстандан көрүп аткан мен мекендештерим, саламатсыздарбы? Бул видеого көңүл кош карабастан лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Бардык группаларга жетип түшсүн. Ошол иштеп кыйынчылыктардан тапкан акчабызга машина алып, документи жок машиналарды алып, же болбосо туура эмес фальшивка документтер менен машиналарды алып күйгөн биздин бир туугандарыбыз бар экен да. Негизи ошол тралдарды тартып жүргөндө ар бир машина 25 миңден 30 миңге чейин кетет деп тарттык элек. Буюрса азыр мына элге бир жардам кылуу максатында бул өмүш агаларыбыз тегиз бардык машиналарды 25 миңден ташып баштады. Чала берсеңиздер болот. Толук маалыматты азыр өздөрү айтып берет. Биздин ишибиз мекендештер элдерге ушундай так туура бир маалыматтарды, ошол жалгыңтарды жеткирип берүү. Мына кенен маалыматты өзү айтсын эми. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Кыйналбай иштеп атасызбы? Элдин кызматындабыз. Качан келдиңиз Кыргызстандан? Кыргызстандан келгениме 1 жыл болуп калды. 1 жыл болду. Жок. Каттап атасыз го дегеним сизден. Келгениме 3 күн болду. 3 күн болду Кыргызстандан келгениме. Жол кандай? Жол тазабы? Жолдор азыр аба ырайына байланыштуу жолдор өтө начар. Границаларда көп туруп калатабыз. Казакстанда азыр фургалар көп болуп атат. Казакстанда ар жерде жол жабылып, Россиянын ичинде дагы жабылып, 10 күн, 12 күнгө чозулуп кетип атат. Кыргызстандан Бишкектен бул жерге Москвага келсекте деле. Обратно дагы ошондой болуп атат туугандар. Анан бүгүнкү видео чыгарганыбызда туугандар көп комментарийлер болуптур. Запрет боюнча туугандар. Запрет боюнча туугандар жакшылап машиналарды текшерип алыңыздар. Көпчүлүк адам күйүп калып атат туугандар. Запрет боюнча мына кече жакында деле бир адам машина сатып алып, ПТСи жок экен. СТСи эле бар экен да. СТСи фаршивый экен туугандар. Көбүнчө фаршивый дагы жасап туруп сатып берип атат туугандар. Вин номерлерин терсеңер туура чыга берет СТСте. Бирок СТС өзү фаршивый да, көбүнчө фаршивый жасап туруп сатып берип атат. Ошентип күйүп калбагыла туугандар. Мына кече жакында бир клиентибиз ошентип машина алып алган экен. Жолдон чүрүп калып, алып коюшту, конфискация кылып күйүп калды да машинасына. Анын жол негизи барбы? Мындай тууралап боло беле негизи? Эми анын жол жобосу фаршивый болгондон кийин кыйыныраак болуп калат да. Алдын ала билсек, ошол нерсени алдын ала билип, бизге текшерип, машинаны жакшылап, документтерин текшерип, сурап билип анан алыш керек болуп атат азыр. Көпчүлүк адам билет ошол нерсени, анан билбегендер дагы көп экен да. Мына комментарийлерде окудум. Запрет машина кете берет, тияк баякта ар демкени жазып атышат, бирок билбегендер дагы көп экен туугандар. Ошол себептен айтып чыгып атабыз ушул нерселердичи, запреттеги нерселерди күйүп калбагыла деп туугандар. Анан бул айтып кеткендей туугандар, азыр аба ырайына байланыштуу Ош Жалал-Абад каттамы 1-2 айга токтоду туугандар. Только Бишкекке каттам болуп атат. Санкт-Петербургдан Москвадан Бишкекке чейин эле. Москвадан Бишкекке чейин тегиз машиналар 25 миң рубльдан болду туугандар. Акция болуп атат. 1-2 ай ичи машинаңарды жөнөтсөңөр болот туугандар 25 миңден. Анан өзүңүздөрдө ГИБДД тааныштар бар, учеттон чыгарганга? Учеттон чыгарганга тааныштар бар туугандар. Биздин номерлерге чалсаңыздар, биз ошо балдардын номерин беребиз, ошолор учеттон чыгарып берет. Анан бизге алып келсеңер, сразу жүктөп жөнөтө беребиз туугандар. Бул жерден тралдар почти күндө эле чыгып атат, кээде 2 күндө бир чыгып калып атат да. Задержка анча деле болбойт. Кыргызстандан бери дагы алып келесиңерби деген суроо. Кыргызстандан бери дагы алып келебиз туугандар. Ал жактан баасы телефон номерлери бар, ошолорго чалсаңар сүйлөшөбүз туугандар. Ал жактан бери бир аз кымбатыраак. Портерлерден алып кете бересиздерби? Портерлер будкасы жок болсо алып кетебиз туугандар. Будкасы жок портерлер кете берет. Алар дагы азыр 25 миңден портер порту жок болсо. Порту жок болсо. Матизден баштап портерге чейин 25 миңден сена коюлду туугандар. Бүгүндөн баштап, ушул видеону көргөндөн баштап 25 миңден туугандар алып келе бересиңер. Анан мо Гелик Альфард жөнөтө турган мекендештер ошо 5 миң кошуп берет экенсиздер. Видеонун башында деле айттым. Машиналарга эми ответственность күчтүүрөөк туугандар. Жаңы машиналарга ответственность бар туугандар. Бүт машинага жоопкерчилик мойнубузда туугандар. Ошон үчүн кымбатыраак машиналарга бир 5 миң кошуп бересиңер туугандар. Ачык эле айтайлы. Азыр погоданы да көрүп атасыңар туугандар.
мындай суукта өзү жолдо жүрүш дагы кыйын болуп атат туугандар. Баарыңыздарга Чүнү менен кабыл аласыздар дең а? ооба, чүнүк менен кабыл аласыңар туугандар. Баштага тралга канча машина атат азыр негизи? Бул тралга 8 машина. Средний машина. 8-7 машина жүктөлүп кетет да. Азыр биздин бир туугандар Кыргызстанга кандай машиналар салып атат? Өзүнүн оюңуз эми сиз бул тармакта көптөн бери жүрөсүз. Кыргызстанга азыр бизге көбүнчө малолитражкалар кетет да. Азыр карапайым эл көбүнчө эле ушул малолитражка Fit, Matiz, ушу 200-300 миң, 500 миңге чейинки машиналарды алып салып атышат да. Чөнтөгүнө карашып баары. Ошо мурдакы видео чыгарганда чирик машиналарды Кыргызстанга алып барып, анан жаңы машиналарды Москвага ташыйсыңарбы деди. Акчасын берсе ташый беребиз дебейсиз. Эми акчасын берсе ташый беребиз. Эми чирик болгону менен туугандар эми иштеген бул жакта эми ар бир адам өзүнө жараша машина алып атат да. Иштеп 10 миң тапса 10 миңдики машина алып атат, 100 миң тапса 100 миңдики машина алып атат да. Эми өзүнүн даражасына карап, пул жеткенге карап машина алып атат да эми. Ишиңиздерге ийгилик. Эсен аман элдин аманатын жеткерип жүрөрүңүздөр, уктап айдаңыздар. Бензинди көп куюп алың. Саларка жейбиз. Саларка. Саларка жейт а. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Тралдар болсо, ушул агаларыбызга кайрылып бересиздер. Номерларын коюп койдум. Бул адрестен бир айтып койсу, МКаттын бою. Адрес метро Айнинодобуз туугандар. МКаттын бою Варшавский шоссе 170Г, строение 29. Ар дайым эле ушул жерде болсоңар же? Ушул жерде. Анан Питерден дагы бар туугандар. Питерден ар 2-3 күндүн аралыгында чыгып турат туугандар. Ушул биздин номерлерге байланыша бересиңер. Питерден да салам десеңиздер, тралдары бар кызматта. Каналга каттала кетесиздер туугандар. Көрүшкөнчө. Анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен үчай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.